Мирзада, кыргыздын улуттук музыкалык аспаптарын билесиңби? Ооба, билем. Комуз, кылкыяк, сыбызгы, чоор. Кимиси жагат? Комуз жагат, бирок черте албайм. Бүгүнкү Жашланд рубрикасынын кондогу комуз жетет экен. Келенди кезекти Жашланд көрсөтүүсүнө берели. Чындыгында силердин араңарда таланттуу достор арбын. Ошол таланттуу достордун өнөрүн Жашланд көрсөтүүсүнөн чагылдырып белебиз. Ким экени кызык болуп жатабы? Анда биздин көрсөтүүбүздү аягына чейин көргүлө. Бүгүнкү көрсөтүүдө Баткен районунун Балдар музыкалык мектебинде комузда билим алып жаткан Шарыкжанова Сезимайдын өнөрү менен бөлүшөбүз. Сезимай комузда качантан бери ойнойт, кимден үйрөнүп жатат? Толугураак жакындан таанышалы. Саламатсызбы? Алгач өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсызбы, мен Шарыкжанова Сезимай, 13 жашта болом, 3-1 тууганмын. Айтпай Имаров Кызыл Топ атындагы орто мектебинде, номер 3 мектебинде окуйм. Сиз комуз ойнойт деп уктук. Качантан бери алектенесиз? Комузда мен 3 жылдан бери алектенип келем. Комуз чертип калууңузга ким себепкер болду? Комуз чертип калуума эжем себепчи болгон. Анда бизге бир чыгармаңызды аткарып берсеңиз. Атай Огонбаев, ой комузчу. Çok rahmat. Komuzdu kimden үйрөнүп жатасыз? Комузду Сатыбалдиева Элимира Эчкейден үйрөнүп жатам. Учурдан пайдаланып, Сатыбалдиева Элимира Эчкейге терең ыраазычылык билдирем. Комуздун коштоосунда айта аласызбы? Комуздун коштоосунда жок. Кайсы сабак жакшы көрөсүз? Англис тил жана музыка сабагын жакшы көрөм. Бош убактыңызды эмне менен өткөрөсүз? Бош убагымда комуз менен алдыңкы күйлөрүм кайталап турам. Үй бүлөңүздө комуз ойногондор барбы? Үй бүлөмдө комуз ойногондордон эжем бар. Келечекте ким болгуңуз келет? Эгерде башка кесиптин ээси болсоңуз, комуз чертүү талантыңызды таштап койбойсузбу? Келечекте мугалим болгум келет. Мугалимдин ээси болгондон кийин мен комузду эч качан таштап койбойм. Маегизди жыйынтыктар алдында өзүңүз жакшы көргөн бир чыгармаңызды аткарып берсеңиз. Алтын балалык.
берүүңөрдү каалайбыз. Алдыда биздин көрсөтүүбүздүн каармандары үчүн оюн бар. Андан кийинки бөлүккө өтсөк. Oyun Белус рубрикасы башталды. Бул түрмөктө биз каармандар үчүн тапшырма даярдап койгонбуз. Ушул тапшырманы аткарууга туура келет. Анда мен оюндун шартын түшүндүрүп кетейин. Сизге 1 мүнөт убакыт берилет. Ошол убакыттын ичинде бир канча ырды ырдап жетишип калышыңыз керек. Кыскасы сиз ырды токтотпой улантып кете бересиз. Оюндун шарты түшүнүктүү болгон болсо биз баштайбыз. Даярсызбы, кеттик анда. Апа, кымбатым сен кааламда жок, сага тең. Өзүң барда бүгүн сенин туулган күнүң, амандыкты тилейли, ден соолукта жүргүн. Башка. Сен менин жүрөгүмдү ээлеп алган, сен магамассың, капкара көздөр, айтылгы сөздөр. Башка. Девочка из города караганда, жымыясың мени караганда, сендегиндей жүрек соогат, ойнагандай барабанда. Ала тоо ак калпагын кийген кезде, аскасы көк асманга, өрүк зарга кетели, өрүк зарга. Чоң рахмат, сиз биздин оюндун жеңүүчүсү болдуңуз. Биздин көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Келгелдикөнүн атынан бул сонун китепти сизге белекке беребиз. Келгелдикөнүн сиз каалаган окуу куралын тапсаңыз болот. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетти. Сезмай эжеске ийгиликтерди каалайбыз. Өнөрүңүзгө береке. Урматтуу Баткен шаарынын тургундары, шаарыбыздын дал ортосунда жайгашкан Келкел дүкөнүнө чакырабыз. Келкел канцелярдык дүкөнүнөн каалаган кеңсе буюмдарын, окуу куралдарын, окуу китептеринин түрлөрүн таба аласыз. Дареги, Баткен шаары, Нургазиев көчөсү 27. Болжол Газпром май коюучу жайынын бет маңдайы. Бизге бөлүнгөн убакыт чектелүү. Эс алуу күнүңөр көңүлдүү болсун. Балакайдан көрүшкөнчө. Ишемби жана жекшемби күндөрү эфирден көрүшкөнчө.